Туугандар, ассаламу алейкум. Снежок таксопаркынан сонун жаңылык. Эми бул жерден машинелерди арендага алып, машина утуп алсаңыздар болот туугандар. 4 машина коюлду. Июль айына bir машина, июнь айына дагы bir машина коюлду, и август айына 2 машина коюлду туугандар. Эгемендүүлүк күнүнө Кыргызстандын. Бул машина 2019-жылкы 1.6 автомат коробкадагы Polo туугандар. Полностью обслуживание бүт бар жогу кылынган таза машина туугандар. Эми условиясын айта кетсем туугандар. Биринчиси бул жерден машинелерди арендага алып, без акция айдашыңар керек. Экинчиси бул ушул таксопарктын Telegram, Instagram жана YouTube каналына катталышыңар керек болот. Анан ушул розыгрыш башталгандан баштап бүткөнгө чейин июль айыныкынчы, июнь айыныкын эч кандай косяк кылбай, арендаңарды минуска киргиздирбей, жакшы иштешиңерге туура келет. Бул таксопарктын каналдарына кантип кошулабыз дей турган болсоңуздар, биз описанияга жазып коебуз. Ошол ссылкаларга басып, Telegram, Instagram жана YouTube каналдарына сөзсүз жазылышыңар керек болот. Толуктап айта кетчү нерсе, бул жерде туугандар рандомный образ менен гана бул машинелер берилет. Эч кандай жанагынтип бир айда бирөө мынча иштеш керек, анча иштеш керек деген тема жок бул жерде. Розыгрышка кимдер кошулат экенин айта кетейин туугандар. Эки условияда машинелер берилип атат. Эгерде акция менен алам дей тургандар болсо, бул розыгрышка кошулбайт. Эгерде мен акция менен албайм, мен розыгрышка кошулам десеңиздер, анда арендасын угуп туруңуздар. Акциясы жок алсаңыздар, экономдор 2019-дар 1800дөн 100 рубль каскасы менен билесиңер. 2021-лер болсо 2000 рубльдан, алда 100 рубль каскасы менен. Комфорттор болсо 2500 рубльдан, булар да 100 рубль каскасы менен. Комфорт плюстар болсо 2700дөн болот. Аренданын экинчи условиясын айта кетейин туугандар. Эгерде жок, мен розыгрышка кошулбайм дей турган болсоңуздар, анда экономдор 1300дөн 2 жумага, комфорттор болсо 1500дөн 2 жума болот. Туугандар, эми белектердин местосын айта кетсем, биринчи орунга могул чек-чеген Polo 2019-жылкы. Экинчи, үчүнчү орунга болсо 1 ай бесплатный аренда туугандар. 4-чү, 5-чи место болсо 2 неделя бесплатный туугандар. 6-чы орундан баштап 10-чу местага чейин 1 неделя бесплатный аренда болот. Розыгрыш 9-чы июньдан баштап старт алат туугандар. Жанагынтип видео уже башталып кетип турго деп эч кыжалат болбоңуздар. Бул видео чыккандан баштап ошол 2 жуманын ичинде дагы келип кошулуп калсаңыздар болот. Бул жерден машина алгандан кийин как минимум 2 жума арендага айдаган гана водительдер кошулалат. Ошондой эле приведи друганы да айта кетейин туугандар. Эгерде өзүңүздөрдүн досуңуздарды кошо алып келсеңиздер, мисалы үчүн 5 досуңуздарды алып келсеңиздер, сиздерге 5 билет берилет. 10 бала алып келсеңиздер, 10 билет берилет. Эгерде 100 бала алып келсеңиздер, 100 билет берилет туугандар. Канчалык билет көп болгон сайын сиздин шансыңыз машина утуп алганы ошончолук бийик болот. Видеонун аягында айта кетерим туугандар. Оюндун шартын так дан аткарыңыздар. Телефон номерин, адресин жазып коём туугандар. Келе бересиздер. Машина кеңири караңыздар. Всё, начнем блог. Вот туугандар, биз бүгүн семейный Сахаровага жөнөдүк. Өткөндө жанагы не болду эле, катын не болуп регистрациябызды продлить этип бербей койду. Зеленый карточкаңар жок деп. Короче, регистрациябызды продлить этип бербей койду. Биз о мурун эле жанагы Сахарованын закону чыга электе эле кирдик эле, ошол миграция менен постоянно эле продлить этип бере берчү эле. Чото могу акыркы жылы өткөндө кылып бербей койду. Мынакей жөнөдүк эми балдардыкын, өзүбүздүкүн бүт барып бүтүрүп келели. Заодно көргөзө келели кандай болот ал жакта ситуация. Келдик Сахаровага. Адам түгүл, вообще машина койгон эмес да жок го. Ичкери кирип көрөлүчү азыр. Секин. Адам укмуш көп экен. Дагы биз жакшы балдар менен келген үчүн могул жерден без очередь сырттан бери киргизебиз да. А то эшикте күн ысык. Адамдар сөлөткө болуп тизилип турушат.
6504 өчүрттү алдык. Бизге чейин дагы канча ошондо 600 адам бар экен өчүрттөчү. Нижа, привет кылып кой. Анакей балдар менен келип алып отурабыз, урушуп, мушташып. Катынымдын кабатасы наху. Экинчи балдар менен бир жака арбайбыз. Успокойтесь деп кой. Успокойтесь деп кой. Сахаровага биринчи жолу келген үчүн аябай кыйналдык. Тем более балдар менен. Тамак ашты бул жака келерде көбүрөөк эле алып алыш керек экен. Биз билбеппиз, 3-4 саат күтүп отурган үчүн балдардын курсагы ачып, чийпи чыгып, чыдабай кетти. Бул картаны албай эле коелу десек, билесиңер, ал сентябрдан баштап зеленый картасы жок болсо регистрацияны да продлетип бербейт экен и школго дагы киргизбей коет экен туугандар. Бизге чейин 3,5 адам өчүрттү экен. Могул темир сиденьяларда отура берип, чын айтсак, жамбашыбыз жармашып калды. Бул жака келерде сөзсүз түрдө паспорт, перевод паспорт, регистрацияңардын, сыйылсыңердин, иненениңердин копияларын сөзсүз түрдө кагаз түрүндө чыгарып алып келгиле, болбосо бүт баардык жерде өчүрүп аябай кыйналасыңар. Эгерде сиздер дагы мага окшоп буга чейин зеленый картаны подостон алган болсоңор, бул жака келгенде красный карточкаларда проблема болот экен туугандар. Келгенде сөз түрдө айткыла, мен буга чейин жөнүнө отпечатка эле тапшыргам, медкомиссиядан өткөн эмесмин деп. Анан кийин сиздерди красный карточкага оформить этет. Бул жерде бүт баарын тагдырын ушул QR код чечеткен. Киргенден баштап чыкканга чейин сөз түрдө колуңуздарда болот. Ар бир медкомиссиядан, ар бир процедурадан өтүп атканда ушул QR кодду тийгизип киресиңер. Кирип келгенде эле биринчи эле могул автоматтардан акча төлөйсүздөр. Бир адамга 8300 чем-то рубль. Бул жерде орус тилин билбеген мигранттар аябай кол кармайт экен. Обычный эле кийин, тур, нары бас, бери бас дегенди түшүнбөй, ошол жерде пробка саздабайт этип тура беришет экен. Эртең менен 11-де киргенбиз. Кечки саат 8:30. Ушунча жүрдүк. Катыным байкуш илегидай болуп калды. Буттарым үзүлөйт деп калды деп. Ушундай туугандар. Эгерде балдар менен келе турган болсоңор, жакшылап тамак ашыңарды даярдап, документтерди даярдап, бүт баардыгын так кылып, нервиңерди дагы железный кылып чыңап алып туруп келгиле. Баш оору дары, суу алып ала бергиле. Баш катуу ооруп калат экен, ач калып, наркотик болуп, нерв болуп аткандачы. Өзү жанагындай секциялары көп эле экен. Буякта бүт жанагындай тажик бир туугандар, наркотиктер, иностранецтер Москвада жаман көп болуп кетиптир. Ошолор киргенден кийин эле жанагынтип кол кармап, отпечатка тапшырып атып, обычный моголуңа кой десе түшүнбөй, жанагындай филиография өтүп атканда чечингиле, кийингиле деп нары тур, бери тур деген түшүнбөй эле жанагы жерде пробка создавать эте берет экен да. А так өзү мындай 7-8 миң адамды бир күндө жөн обслуживать этет экен. Ичинде терминалдары, адамдары, бүт баардыгы жакшы экен. Ар жагы ичкери жагы катынын айтуусу боюнча. Ушундай туугандар. Буюрса бүрсү күнү дагы келебиз. Бүрсү күнү суббота күнү. Балдардын буга чейин калган жанагы манту деген жанагы прививкасы жанагы мектептен алгандары бул жака өтпөй. Бул жака келгенден кийин дагы алышыңарга туура келет деп суббота күнү дагы балдарга барып алабыз. А так азыр красный, мындай зеленый карточкасы жок болсо балдардын бияктан мектепке дагы алып айтат. Ошого заранее сентябрга чейин балдардын документин даярдап коюп, дайындап коелу деп атабыз ошо. Сентябрда окууга кайра бара албай калбасын депчи. Ушундай туугандар. Нерв түгөндү, күч түгөндү. Байкуштар бир сире урушуп талашып, катын экөөбүз дагы ал жерде бир сире сөгүшүп, кайра жарашып келатабыз эми. Индийский кинодогудай болуп. Москвада кирип келип калдык мынакей. Ушундай туугандар айтабар. Бүт эле маалыматтарды айтып дедим окшойт. Документтерди айтып, паспорт, перевод паспорт, регистрацияңарды кагаздан чыгарып алгыла. Обязательно наличка акча алып алсаңар жакшы. Жана фотого түшүш керек болот, наркотик болуп калат, ошолорго керек экен. А так интернетиңер болсо онлайн төлөсө болот экен QR код мененчи. Интернетиңер өчүк болсо лучше жаныңарга эле наличка акча алып келип төлөп кеткениңер жакшы экен.
Ушундай туугандар, кече ошентип Сахаровага да барып келдик. Аябай көп балдар Комфорт Плюста жумуш кандай болуп атат деп сурап атат. Комфорт Плюста эмес, эконом, комфорт Плюс бүт баарын эле жагып алып уруп жүрөм. Эми азыр самый главный мындай количество кылыш керек болуп атат да. Количествоны кылып, елки мен заправкалап эле линияга чыгып алып, Вашингтондон кийин. Бул каягында болду экен. Бизнестегидей болуп, не путевой. Жазбай эле, заправка деле кылбай эле чыгып алып эле айдап кеттим го. Азыр барып заправкалап путевой жазып алайын. Бирок А дейбиз, Б дейбиз дегендар, но комфорт плюс, комфорт, эконом, бизнес класста мындай акыркы күндөрү өзүм вождениямды карап көрүп, жүргөн турумун карап көрүп, мындай байкайм да. Бирок действительно бизнес класс адамды оңойт да. Мындай дисциплина, жолдо жүргөндү, здравствуйте, до свидания. Меники ошол бойдон калыптыр. Экономду заказ алсаң деле, комфорт плюста заказ алсаң деле, здравствуйте, хорошего дня, счастливого пути деп ушинтип жөнөтүп, жана айтып салам алейкум, ошондой нерсе кадимкидей адам көнүп неме болуп калат экен кадимкидейчи. Ошогочу анан ким тип карап көрүп азындай карасам тырмактарым өсүп, мындай айнектен карасам чачтарым, сакалдарым өсүп калыптыр да. Бизнесте жүргөндө постоянно чач сакалдарыңы, тырмактарың алып, чоткий болуп, духилерден себинип, кийингенде дагы бут кийимдериң таза кылып, мындай чоткий жүрөсүң да. Ошол жагынан бизнес класс действительно адамды тарбиялайт экен туугандар. Эми жанагынтип ар ким өз ой пикирин жаза берет. Бизнес класста андай да, мындай да депчи. Бирок ошондой жери бар экен. Действительно адамды кадимкидей оңоп, мындайча айтканда джентльмен кылып коет экен да. Но аризочулар жамаатына жакшы бир сөз айткым келип турат. Аризо базар жок, жакшы комплектациясын алсаң сонун машина экен. Реально. Бир азыр шумоизоляцияны арак берен каратып алсачы. Но туугандар, жанагы аварийный торможениясы чересчур эле болот. Не знаю, же көргөзүш керекпи, же каратыш керекпи билбейм да. Аркага өөрүп атсаң да, астага кетип атсаң да, туруп эле какой-то бир жерден тыгып алат экен тормоздун жөнүндө. Арт эт. Кой бербей туруп экен. Бирөө жарым көтүнөн келип кирип кетиши мүмкүн да. Ошонусу вообще опасно экен. Мындай путун тормозда турса деле не чувствует да, жана берки Мерседестердей болуп, мындай Мерседестерде мындай вниманияңа дагы мындай обращение кылып турабы дейм да, адашпасамчы мындай. Башка жакты карап турсаң аны иштейт да. Мындай периодто карап, бутун тормозда же газда турсаң антип тормоз теппейт да. 4-нчү жолу болуп атат. Каждыйын объяснять эте берип, ушундай экен, аварийный тормоз ушундай экен деп айта берип, короче, баардыгына. Ушундай айталар. Бүгүн Москванын, Россиянын жанагы День России майрамы экен. Канча заказ кылып ийдим, 8 заказ кылып бериппин, 3,5 миң болуптур. 8 заказ 3,5 миң. Элки тытып ийдим го, жөн эле как будто мен 150 заказ кылып ийгенди белдерим үзүлөйүн деп калды го. Межгород деген тариф бар экен го. Ошол менен Руза деген жерге Вишневая улица 13 деп заказ алдым. 130 километр, 1 саат 53 мүнөттү көргөзүп атат. Бирок акчасы 3 миң эле экен да. 2 саатка мучиться стоит. Аяка бар, заказ жок болсо кайраттын стой кел. Ладно, чисто силер үчүн барып келейинчи. Чисто силер үчүн барып Рузи деген жерди көргөзүп келейинчи. Мынакей тагалар ишти кылып атышат. Тагалар пулду кылып атышат, ушу жетиндер пулду кырып атышат. Жакшы экен эми ол жанагындай. Межгород менен келсең сразу эле обратно заказ береб, жарым саатта жетет экенбиз. Канча болду экен акчасы эми? Ладно, жете берейинчи, көргөзөм. Буну 3 миңге келдим. Обратно канча барат экенбиз эми? Маршрут. У вас есть предзаказ через 54 минут дейт. Чиркин сонун бир Кыргызстанга окшогон жерлерге келип калдым. Көчөлөрү прям Кыргызстандагыдай көчөлөрдө уйлар жүрөт, ар жакта жанагынтип.
жанагындай Нупагадидеги үйлөр жанагындай жыгачтан жасалганчы. Ушундай үйлөр бар экен. Көчөдө иттер жүрөт экен. Барбоз кач, барбоз. Асылбайт экен жакшы экен. Барбоз, обученный барбоз экен. Короче, охранник неде күтүп тур дейт. 7-ге дагы 15-20 мүнөт бар да. Шеде күтүп турсаң анан эме болгондо бара каласың дейт. Каяка болду экен ошондо? Москва. Мо муравейди карап койгула. Тигилер чыккыча. Мо муравейди силерге көрсөтүп турайын. Электромуравей экен, карагылачы, сонун экен, э? Жап жаңы окшойт өзү. Интересный аппарат экен, э? Жакшы экен да, дачадан аркы берки ташып жүргөнү. О, астында кичинекей бир мотору бар экен. Ошону зуулдатып жүрөт экен мен анын апасы. Все, туугандар, 2900гө Страгинова алып келди. Страгинова алып келип таштадым. Ну, не дейт, проводник в город обратно дейт го. Каяктан берип атат, что-то непонятно го. Проводник, какой город? Странно. Короче, шундай туугандар. 3000ге келдим почти. Это чё? Сонун болду, туда обратно барып келипчи. Ушу менен кеттик эми үйгө, чарчап да болбой калдым. Эртең менен катыкенин кашасын жеген бойдон чыктым эле. Ошо бойдон жүрөм. Так, бүгүнкүгө 10 заказ кылыпмын. Наке. Комфорт плюс эконом аралаш, короче. 10 заказыбыз 7795 рубль болуптур. Тяжело, конечно, тяжело. Кирбеген жерим, барбаган жерим калбады, э? Көздөрүм ушу жана мындай бозоро баштады. Беймалда кызыктай көрүп калат го адам, ошондой болуп калды туугандар. Ничего страшного, ладно, ушундай болсо деле аренда чайпай наркы беркеге чыгарып туралы буюрса баардыгы жакшы болот туугандар. Ушундай. Эми жерде көрүшкөнчө анда.